Урматтуу мекендештер, Москва шаары, клиника Элмед. Врач-стоматолог Гулам уулу Надырбек төмөнкү кызматтарды сунуштайт. Тиш алуу, салуу, тазалоо, протез, керамика, брекет, цирконий, коронка, имплантация, детский стоматология. Толук маалымат төмөнкү номерде. +7 925 660 36 68. Метро Южная, выход 7. Улица Варшавская шоссе 128, корпус 1. Белгилеп айта кетчү нерсе, биз 24 саат иштейбиз. Андыктан эч ойлонбой байланышып келе берсеңиз болот. Крим чөйрөдө Салим Кыргыз катары таанылган Салим Киргизбаевич кармалды. Мурунку Союзга Салим Кыргыз жана Салимбай Байбайча деген кайман ат менен таанымал ишкер Абдувалиевди укук коргоо органдары Ташкенттеги үйүндө кармаганын өзбек сайты жазды. Назар Ньюс маалыматтык порталынын билдиргенине караганда, мурунку президент Каримовдун тушунда Салим Абдувалиев бийликке өтө таасирлүү адам болгон. Укук коргоо органдары азырынча Салимбай Абдувалиевдин кармалышы боюнча маалыматтарды тастыктай элек. Салим Абдувалиев Борбор Азияда таасирдүү криминалдык төбөл катары белгилүү. Буга чейин Орусиядагы шайлоого кийлигишкен тууралуу маалыматтар чыккан. Жалал-Абадта интимдик кызмат көрсөтүп келген тажикстандык кыз кармалды. Жалал-Абадта интимдик кызмат көрсөткөн коңшу өлкөнүн жараны кармалды. Бул тууралуу Жалал-Абад облустук ички иштер башкармалыгы билдирди. Билдирүүгө ылайык, притон аталышындагы ыкчам иш-чаранын негизинде Жалал-Абад шаарынын көп кабаттуу үйлөрүнүн биринде социалдык баракчасы аркылуу өзүн жарыялап интимдик кызмат көрсөтүп жүргөн жаран кармалган. Бул факты боюнча кылмыш иши козголгон. Жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иштеринин натыйжасында жашыруун интимдик кызмат көрсөтүп жүргөн 23 жаштагы Тажикстандын БК аттуу жараны аныкталган. Убактылуу жашап турган жери Чүй облусунун Кара-Балта шаары болгон. Учурда тергөө амалдары жүрүп жатат. Маалымат булагы Супер Кежи. Кофеин кошулмалары кошулган алкогольсүз ичимдиктерге тыюу салынат. Жогорку Кеңештин социалдык саясат комитети Кыргызстанга энергетикалык суусундуктарды ташып келүүгө, өндүрүүгө жана сатууга тыюу салган мыйзам долбоорун биринчи окууда карайт. Назар Ньюс маалыматтык порталынын билдиргенине караганда, май айында салык кызматы июлдан тартып курамында энергетикалык сергитүүчү кошулмалар бар алкогольсүз суусундуктарды өндүрүүдө жана өлкө аймагына ташып келүүдө акциздик салык салына баштаарын билдирген. Ага акциздик ставкага жараша аталган суусундуктун 1 литрине 10 сомдон алынат. Кыргызстанда мыйзамга ылайык организмге сергитүү таасирин камсыз кылган кофеин жана башка сергитүүчү кошулмаларды камтыган алкогольсүз ичимдиктер энергетикалык суусундук катары саналат. Маалымат булагы Назар Ньюс. Таяныч болуп такала турган өзөгөбүз Манасыбызда. Садыр Жапаровдун куттуктоосу. Мамлекет башы Садыр Жапаров бүгүн 4 декабрда кыргызстандыктарды Манас эпосунун күнү менен куттуктаганын президенттин маалымат кызматы кабарлады. Өлкө башы эпос кыргыздын улуттук сыймыгы, дүйнөлүк элдик поэзиянын шедеври, нечендеген кылымдардан бери элдин туу туткан жол көрсөткүчү экенин белгилеген. Кызыл байрагыбыз, гербибиз жана гимнибиз мамлекеттин символдору болсо, Манас эпосу улуттук идинттүүлүктүн символу. Кылымдар кайрын кырча басып келе жаткан төптөө кыргыз журтунун элдүүлүгү, биримдиги улуу Манас дастанында Кашкая таасын айтылган. Ал эми көп этностуу Кыргызстандын улуттук идеологиясынын башаты дал ушул улуу биримдиктен угут алат. Дүйнө өзгөрүп, дүрбөлөңдүү чакырыктар жаңырып турган маалда дүйнө элдери тарыхы менен өтмүшүнө кайрадан баш багып, өнүгүү багытына өзөк руханий баалуулук издөөгө батыл киришти. Кудайга шүгүрчүлүк, улуу дастаныбызда бүткүл кыргыз элинин тарыхы менен тагдыры, нарк насили менен каада салты, турмуш тиричилиги менен маданияты жуурулушуп, кылымдар бою аздектеген түп мүдөө тилеги укмуштуудай чагылдырылган. Башканы коюп Манасты айт деп бекеринен айтылып калбаган чыгар. Биздин башаталчу идеологиябыз, таяныч болуп такала турган өзөгүбүз, улуттук улуу рухубуз дал ушул Манасыбызда деп жазылат президенттин куттуктоосунда. Садыр Жапаров 2022 жылдын апрелинде кыргыз элинин баа жеткис руханий мурасы Манас эпосунун үчилтигин Манас Семетей Сейтек ар тараптуу изилдөө жана жайылтуу боюнча кошумча чаралар жөнүндө жарлыкка кол койгонун сентябрда Манас жана Чыңгыз Айтматов улуттук академиясы, мамлекеттик мекемеси Манас улуттук академиясы болуп өзгөртүлгөнүн эске салып, бул кадамдар эпос боюнча мындан да ар тараптуу изилдөө иштерин жүргүзүүгө өбөлгө түзүп бере алат деп ишенген. Уюткулуу журтубуздун улуттук рухунун насилин чагылдырып турган Манас эпосунун күнү менен жалпы кыргызстандыктарды дагы бир жолу куттуктаймын. Мааниси бийик, шааниси
ыйык Манас эпосу жаркын келечекке үндөчү руханий өзөк катары кызматын аркалай берсин. Ар бир кыргыз жаранында Айкөл Манастын деми болсун деп жазылат куттуктоодо. 4 декабрь Манас күнү болуп өкмөт тарабынан 2015 жылы 27 апрелде жарыяланган. Маалымат булагы Спутник KG. Камчыбек Ташиев: Жалал Абадка эл аралык аэропорт курулат. Жалал Абад шаарынын дүйнөнүн 4 бурчуна уча турган эл аралык чоң аэропорт курулат. Бул тууралуу УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев жергиликтүү тургундар менен жолугушуу учурунда билдирди. УКМКнын төрагасынын айтымында курулуш иштери келе жаткан 2024 жылы башталат. Кудай буйрса Москва, Дубай, Стамбул болобу ушул жактан уча турган болосуңар. Москвадан долбоорлоо институтунан келип изилдеп Гөгарт өрөөнүнө аэропорт курса болот деген корутунду чыгарып 3-4 айда долбоору жасалып бүтөт, деди Ташиев. Ошондой эле ал шаардагы түрмө да толугу менен буздурулуп, ордуна административдик имараттар, иш-чаралар өтүүчү аянт курула турганын белгиледи. Мындан тышкары стадион толук реконструкциядан өткөрүлүп, Жалал Абад облусундагы Олимпиадалык резервдеги республикалык колледж ачылары маалым болду.